Hazır ele maga jurnalistler çıkıştı. Yok, alar Facebook paraksalarına kebir jarandarыбыз bildirүү tarattı. Melis Murzakhmatov резиденцияда İskender Matreimov, Keldebekov ve Asılbek Жээнбековны çardap жататты. Анан ал жигитке чалдым. Менин мына видео вызов, мен мэрдин кабинетинде отурам. Мен тоқатерін айтайын. Кыргызстандын стабилдүүлүгү үчүн мен бардыгым менен жол. Атамбаев чакырса аны менен жол. Текебаев чакырса аны менен жол. Ким болбосун жолугуп мен сүйлөшөм. Мына азыр Мадумаров чалган экен, үлгүрбөй калып намазга кирип кеттир. Аны менен да сүйлөшөм. Бабанов менен да сүйлөшөм. Бардыгы менен сүйлөшөм. Азыр мына көрүп атасыздар. Мен анализ кылсам 20 адам мэр болом деп атат. 20 адам. Мына бизде да башталды. Райондорду бастап алып баштады. Туурабы? Ошол жигиттерибиз эгер ушундай акыйкат болсо, аларды ошол басылып жаткан региондорду чагылдырыш керек. Андай болбойт. Бир тараптуу. Бир тараптуу. Мен ушул жерден айтып коеюн, бардыгыңыздар, угуп алыңыздар. Мага бир кандай бир кресло, мансап, эртең бир шайлоого катыша коеюн деген оюм жок. Мени чакырышты. Келиңиз ушу стабилдүүлүктү кармаңыз деп. Мен ошондуктан Матраимов могу жерде отурду, мен могу жерде отурдум. Бекинип, качып, бир жашыруун эмес. Асылбек Шариповичтин офисине бардым. Ой, кандай кылайын? Мен бардыгын пикирин угушум керек. Угушум керек. Алмаз Шаршан салам десе, сүйлөшөм. Сүйлөшөм. Себеби могу түзүлгөн кырдаалдан, хаостон чыгыш керек болуп атат. Мен ар кандай маалыматтарды алып атам. Айланайын туугандар. Ушуну туура түшүнүңүздөр. Мен жашыруун кайсы бир жерде бекинип жасабай атам. Ачык айрым. Мына Алмаз Шаршанович менен сүйлөшкөнгө даярмын. Камчыбек Кыдыршаевич менен сүйлөшкөнгө даярмын. Садыр Нуркожоевич менен сүйлөшкөнгө даярмын. Бардыгы менен. Мына телефонум ачык турат. Анан сиздер менен дагы кырдаал боюнча түшүнбөгөн маселелер болуп калса, силер дагы үйүмө келиңиздер. Үйүмдө да интервью берем. Түшүнүңүздөрбү? Ошол эле малда ар кандай чагымчыл. Аларга Кыргызстан тынчылыгы керек эмес. Түндүк түштүк кылып кайраш керек. Эртең могу жерде өзбек кыргыз кылып кайраш керек болуп атат. Айланайындар. Кече туура эмес сүйлөп койдуңуз. Сиз моундай кылышыңыз керек эле. Сиз мындай жасашыңыз керек эле дегендер. Мен контексттен кыркып туруп, сөздүн маанисин түшүнүш үчүн аягына чейин угуш керек. Туурабы? Аягына чейин угуш керек. Андан кийин бир билдирүүлөрдү, анан жыйынтыктар чыгаш керек. Урматтуу маалымат кызматкерлери. Мына азыр мен ушуну жасабайын дедим эле, койчу. Анан могу жерде Кылыч Саркарбаев деген бар экен. Мен ал бала ким тааныбайм. Ошонун балдары тосуп алыптыр дейт. Мен ким тосуп алганын да билбейм. Сен акча берип ушун өзүң тоступ атасың деп атышат. Ушундай бир немелерди жасап атышат да. Ошондуктан мени бардыгыңыздар тааныйсыздар. Мен ачык, айрым жүргөн кишим. Кызганыч эмнеден? Мурзахматов дейт, ушул эртең саясатка кирип бир күнүндөн, жок, мен саясатка кирбейм. Кадырыңыздар жан болсун. Жан болсун. Мен Оштун тургундары чакырды, келдим. Айланайындар. Мага эч нерсе кереги жок. Мага Кыргызстандын бүтүндүгү керек. Мына кече Кыргызстандын биримдик үчүн десем, ошону баягы биримдик деген партияга жабыштырып атышат. Эмне дейин анан кийин? Андан башка сөз жок экен да. Эмне де Кыргызстан бүтүндүгү десем, ой бул Мадумаров экен дейт экен. Атамекен коркунучта десең, анда Текебаев экен дейт. Эмне дешим керек? Урматтуу туугандар. Да бир сурада кечээки ушул жаңы келип түшүлө тарапташтарыңыз менен жолуктуңуз, анан
ошондо бир сөз мындай журналисттерге тагыраак мага түшүнүксүз болуп турат да. Ош Жалал Абад Баткен менин сөзүмө уккула дедиңиз да. Бул ошол азыркы Жапаров менен сүйлөшүп мындай стабилдүүлүктү сактоо боюнча кандайдыр бир сүйлөшүүлөр же болбосо сиздерге мындай буйруктар болуп атабы, кандай болуп атат? Эмненин негизинде ошондой сөз сүйлөндү да? Азыр менин угушум боюнча 3 премьер-министр бар экен Кыргызстанда. 3 премьер-министр бар экен да. Мен кимисинин буйругун аткарышым керек? Мен гос структурада иштебесем, буйрук аткаргыдай да. Анан кийин мен эл жарандар суранды менен ушул 3 региондун карап бер деп. Карап бер деп. Мен ал губернатор болуп отуруп, мэр болуп отуруп алайын деген оюм жок. Айланайдар. Мен сүйлөшүп, диалогко чакырып атам. Калыс адам катары диалогко чакырып. Мына Жалал Абадтыктар келип кетти. Алар менен сүйлөшүп атам. Мына баткендиктер келип кетти. Алар менен сүйлөшүп атам. Өзбектер келип атат. Алар менен сүйлөшүп атам. Провокацияга алынбагыла. А эмне кылышым керек? Кимдир бирөө чыкса, мага приказды ким берет? Эч ким. Сага кимдир приказ берилет mesela? Эркин жаран болсо. Эч ким приказ бере албайт. Ким жардам сураса аткарып атам. Мына 72 саатта 3,5 саат гана уктадым мен. 3,5 гана саат. Инем мага керекпи? Мен ошол Кыргызстандын бүтүндүгү десем мадым арка жабыштырып койгон. Түшүнүңөрбү? Силер менин ордумда болсоңор эмне кылат элеңер? Четте карап тура белеңер. Суранып атса макул. Маселе болсо карайлы. Кадрларын чечип атасыңыз. Мына бир гана ИО төрага менен жолуктум, кырды алгандай деп. Башка бир депутатты көргөм жок. Кечинде бир депутат болуптур, мен сиз кадр маселесин чечип коюңуз, чечип атат экенсиз, мен мэр кыла коем деп айланайын экен дедим. Мен кандай сени мэр кыла коем. Мен андай полномочия жок дедим. Кайсы маселени, кимди кадр маселесин кандай чечти? Эмнени, кимди бир жерге койду? Анан эми 20 адам мэр болом деп атса. Ана бул сыпной реакция башталат да. Бул жерди талкалайбы, эртең район, айыл өкмөт, университет бүт алмаштырып чыгышат. Билим бира Бишкекте ошондой болот. Түшкө чейин бир партия өзүнүн өкүлүн жетекчи кылып дайындап кетсе, түштөн кийин аны кууп чыгып үчүнчүсү. Ошондой кошто жол берелиби? Кандай дейсиздер? Кече сиздин позицияңыз кандай болот мындан ары? Позициям түшүнбөдүм. Кандай позиция? Сиз бийликке барасызбы же мэрияга келесизби? Мен азыр эле айттым го, мэрдин айланай мэр отурат го, мен каяка барам? Азыр эми жарандык адам катары болсоңуз, мэриянын кабинетине кирип отурганга кандай мындай ыйгарым укуктар болуп калат? Ыйгарым укук эмес, жардамга чакырып атат элем. Көчөдө отурайм, суук экен. Агай, айтсаңыз ошол кечээ могул шаардык кеңештин депутаттары мэрге Сарбашевка ишенбөөчүлүк көргөзүп токтом кабыл алып беришпеди, 31 каршы добуш берипчи. Анан ошол азыр кандай болот эмне? Анткени эми байкаңыздар, ушул менин угушумча аларды давление жасап ушундай кыласың дешиптир. азыр өзгөрүш. Жок, мен аны билбейм. Мен бир да депутат менен жолуга элекмин. Баягы жогоруда аталган бирөө үйүмө барды, мен мэр болот элем деп. Экинчиси ИО төрага. Кандай чечим чыгарыш менен ишим. Чыгара берсин. Ушундай болду. Мына азыр митинг болуп атат. Мен ушуга каршымын. Кимди коркуткан атат булар 4 адам. Митингдер токтоттойлу деген немени айтып атам. Талай көз ошол мэр көз ошого келдик. Койгулачы митингди жогулуп отуруп турайынчы. Анан бул жерде митинг болсо тиги жерде болот экен, анан тиги жерде болот экен. Эмнени көздөйбүз, кимди коркутабыз деп. Ошондуктан стабилдүү. Мен бул маселелерди айтып аткан себеби Ошто 2010 жыл билесиңер. Эмне болгон, не? Анда кеч болду. Табир сурата азыр Искендер Матраев, Асылбек Жээнбековдор менен сүйлөшө алдыңызбы? Алар менен эмне тууралуу сөз болду? Алардын позициялары, пикирлери кандай экен эгер сүйлөшүү болгон болсо? Сүйлөштүк. Мыйзамсыздыкка барбоо. Монтуп барып бир жерде баса калып, түнү менен бир мыйзамдан сырткары иштерди жасап, кандайдыр бир мыйзамдан чыккан
Kırgız mamleketinin tüpkülüğünü doğu getirirken şartlarda жасабайт. Жасабагыла. Сураныч. Деп. Ошондо сүйлөштү. Жашырым эмес, эшикти жаап алып шыурап эмес. Искендер Матраимов менен сүйлөшкөндөн 5 адам отурду. Ошолор дагы азыркы абалдын келип чыгышына өздөрүнүн кичине мындай жоопкерчилигин сезип атышабы? Эми мен прокурор эмесмин да. Жок, эми мындай эмес. Ал суроону коюп сен күнөөлүүсүң, сен жоопкерсиң деп. Жок. Бүгүн кырдаалдан чыгайлы, эртең мыйзам бар, прокурор бар, сот бар, алардан сурайт. Эл бар дегенде бүгүн азыркы кырдаалдан чыгыш керек болуп атат да. Ар бир күнүбүз, минутубуз кымбат болуп атат да. Кээ бирөөлөр кресло үчүн жанагындай маалыматтарды кылып, бирөөнүн заказын аткарып, каралап, туура сөзүңү туура эмес деп, ак тилек менен аракеттериңи жокко чыгаргысы келип атат. Кептин баары ошодо болот. Суроо барбы да? Суроо бар. Ошол кечеги эле ушул мэрди дагы бияка тарапташтар алып анан кайрадан келбедиби? Ушул боюнча пикириңиз кандай? Мисалга бул деле баягы кетип тургандан кайра тарапташтар менен Ал мен келгенге чейин болуп тур да. Азыр кайсы бир мэрди шайлатса, кайсы бир топ келип кууп чыгат. Мен айтам 20 адам бар экен мэр болгон. 20 адам. Анын мыйзы туура эмес экен, мен прокурор эмесмин. Ал мен коңгучам ошондой иш болду. Эгер башкасы келип отуруп алган болсо, аныңа дагы эгер жардам бериңиз байке десе, мен жардам бермейм. Буга чейин айтылды билген Садыр Жапаров боюнча пикириңиз кандай? Премьер-министр деп жогорку кеңештин баягы 65 эме кылды. Добуш берди 61. Легитимдүү премьер-министр катары массалык маалымат каражаттары жазып атабыз. Бул боюнча оюңуз? Эгер легитимдүү болсо, Кыргызстандын ар бир жараны, эгер легитимдүү болсо, аны тааныш керек. Анын дагы легитимдүү же легитимсиздигин Конституционный сот өзүнүн аныктамасын бериш керек. Эгер күмөндөр тараптар болсо, анан Садыр болобу, башкасы болобу, Кыргызстанды ушул туңгуйттан алып чыгып кетсе, мен ыраазымын. Кечеги мына шайлоонун жыйынтыгында элдин нараазычылыгы ушул шайлоого байланыштуу болду, нараазычылык ошондон чыкты. Бирок ошол элдин чыккан акциясы, мисалы нараазычылык митинги өзүнүн максатына жеттиби же кандайдыр бир ушул үчүнчү күчтөр үчүн эле пайда болуп калган жокпу? Мисалыга ошол учурда мына ушул эл топтолуп анан ушул сизди да бул жака чакырышты да. Мисалы ошол учурда анан баягы үчүнчү күчтөр дагы мындай пайдаланып кетип, же болбосо бир айрым жарандар бар өзүнүн кызыкчылыгын азыр тезисине берсең, ошого карап кетип аткандыгы үчүн мен учуп келдим да. Эгер ошол революция өз максатына жетип, дароо мыйзам талаасынан чыкпаса, мен жумушумду жасап, тиричилигимди жүрөм. Ошо сиз айткан жака кетип аткан үчүн өзүң көрүп турасың, ошол жака кетти. Ошол жака барат. Бүгүн реалдуулук башка. Кыргызстанда 3 премьер-министр бар. Мен ушуну карайм. Легитимдүү, легитимсиз, чала легитимдүү баарын кошкон. Негизи буга чейин нааразычылык шайлоодон чыкпадыбы? Шайлоонун өтүшүнө сиздин пикириңиз кандай? Азыр өнүккөн заманда уктуңуз, массалык маалыматтар каражаттарын көрдүңүз. Өтө жаман. Урматтуу журналисттер, бул брифинг, пресс-конференция эмес, ошо менен бүтүрөлүк. Мен мейли суроолоруна берип кабысып, тезисине бергиле суроолорду. Эми биз баягы коомчулук Садыр Жапаровдун толук кандуу сизде колдойсуздар тууралуу азыркы кадамдарын, легитимдүү форум өткөн 61. Биз массалык маалымат каражаттары жазып атабыз. Өзүңүз жеке пикириңиз легитимдүү? Жеке пикирим, мен юрист эмесмин, мен чарбакер. Эгер айттым го, конституциялык сот аныктама берсе, ушул туура. Конечно, болду. Колдойсуз негизи, Сөзсүз. Садыр Жапаровдон башкасына дагы ошондой болсо колдойм. Уктуңуздар да? Садыр Жапаровдон башкасына дагы ошондой мыйзам талаасына канчалык тез кирсек, сен утасың. Мен утам. Бала чакабыз мамлекет утат. Садыр Жапаровдон башкасы дагы ошондой легитимдүүлүккө кирсе, аны да. Мен Атамбаев менен да сүйлөшкөнгө даярмын деп атпайм. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн. Шайтан келсе сүйлөшүп, азыр жөнгө салыш керек. Эмне себептен миротворец дейт. Ал качпайт, ал ачык жасайт, жолугушуусун ачык жасайт. Ким менен жолукканым онтип ачык айтып берет. Түшүнүңөрбү? Мына.
Дагы. Сиз кызматка кайсы кызматка барасыз? Мен жогору жакка кетет экен, Бишкек жактан бир кызмат Сен кызматта да сүйлөйсүң да айланайын. Бардыгыңар ошол оор менен ооруп калсыңар да. Журналистиңен баштап футболистиңе чейин. Кызматты кое тур. Өлкөнү стабилдүүлүк орноштурайын. Азыр сиз ошол мэрдин кабинетинде турбайсызбы? Ошого сурап атабыз да, бул жерде Анан мэрияга келесизби же кандай? Барбайм мэрияга. Келбейм, эч жакка барбайм. Дагы бир кайталайм, эч жакка барбайм. Мэр болбойм. Болдубу? Анан тигилерге айтып койгулачы, саясатчыларга. Саясатчыларга мен 6 саат самолеттон кондурбай киргизбей турушту. Ошо саясатка кирет, мэр болуп алат деп. Ошонун кулагына куюп койгула ушу сөздү. Демек сиздин келишиңизге ким каршы деп ойлойсуз Кыргызстанда? Ким каршылык көрсөттү ошо сиздин? Мен билбейм. Сизге белгисиз бойдон. Мен билбейм, мен жаңы келдим. Мен айтып атпаймынбы, 72 саатта мен 3,5 саат. Кстати, Келдибеков менен да телефон аркылуу сүйлөштүм. Аны менен жолукпадым. Кандай, жакшы, кош келдиңиз. Бир ушундай болду. Дагы ким менен сүйлөштүм? Субаналиев менен сүйлөштүм. Айтты, мете ошол жакты кара. Өмүрбек Субаналиев менен. Артур Капарыш менен сүйлөштүм. Бардыгыбыз биригишибиз керек да. Аны эмне айтпай атасыңар? Эмне айтышпайт аны? Бир гана Матраимов менен эле Жээнбеков айтты. Стабилдүүлүк үчүн ким менен болсо жолуган. Ош шаарынын мэри менен сүйлөштүңүзбү? Эмнелер тууралуу сүйлөштүңүздөр? Биз кечип келдик, тура өтө көп сүйлөшүп атабыз. Кырдаалды жөнгө салуу боюнча көп программаларды түзүп атабыз. Кырдаалды гана. Мен айттым, иним мен жакында кетем, сен мүмкүн болушунча менен пайдаланып кал дедим. Ачык. Мырза, кечээ сиз биякта эл менен жолугушканыңызда түнү биз түзөтүүлөр берип аттык. Жалпы жонунан сиз ошо бөлүнүүгө жол бербеш керек деп айттыңыз, бирок ошол эле мезгилде Ош, Жалал Абад, Баткен мени ук деп айттыңыз да. Эмне деп атасың? Бул түштүк Кыргызстандын өзүнчө мени ук. Кандай маани? Мына сен дагы туура суроо да. Абдан туура суроо. Түштүк Кыргызстан эмес. Эгер мени нарындыктар чакырса, мен түз нарынга барып болмокмун дагы. Силер чакырдыңарбы мени? Демек мени уккула демекмин да. Ушул регионун жигиттери чакырды, мен айттым, мени чакырдыңарбы, анда мен уккула, мен приказ сөзсүз уккула деп айтпайдым. Деген жокмун. Мен айттым, анда уккулачы жигиттер, мени кадр алмашпагыла, баягындай дестабилдүүлүккө жол бербейли деп атам. Сен менин орнум болсо эмне демексиң? Чакырдыңбы, демек ичинде мен да ук бир аз болсо да демексиң да, туура. Эмне ушул 3 облусту бөлүп өзүнчө көрсөтүп атасыз деп атабыз да? 3 облустун жарандары чакырса, мен ошол 3 областын. Нарындыкка чакырса, мен айтып бакмын, нарындык. Мен укулам. Азыр жалпы ошол позицияңыз боюнча айтып каласызбы? Жалпы өлкөдөгү кырдаал. Президент Сооронбай Жээнбеков азыр турат, бирок өкмөт алмашты. Революциячыл күчтөр ошол биз бийликти алмаштырышыбыз керек, Сооронбай Жээнбеков кетиш керек, Райымбек Матраимов кетиш керек, айрымдар болсо мисалы парламент таркаш керек деп берип атышат. Ситуация кандай жөнгө салыныш керек деп эсептейсиз? Биринчи кезекте ынтымак керек. Журналисттер, урматтуу журналисттер, силерден көп нерсе. Бүгүн парламенттен дагы, же болбосо президенттен дагы, же болбосо айрым бир партия лидеринен кырдаал жөнгө салынат. Силер туура чагылдырсаңар, калкка туура маалымат жеткирсеңер гана кырдаал жөнгө салынат. Айланайындар. Анан бурмалап кесип туруп баягындай кылып, ой, мынтип атат. Эмне себептен Ош менен Жалал Абад, Баткен деп нарын дейт десеңер, мына мисалы бирөө айтты, сен шуну бекер сүйлөдүң, Оштуктарым деп койдуң дейт. Мен нарыны барсам, нарындыктарым дейм да. Туурабы? Бишкекке барып, бишкектиктерим дейм. Сен дагы ошондой дейсиң. Аны бир айланайындар, 2010-жылы бардыгын көрдүк. Сен дагы көрдүң. Оштук жигитсиң да. Ынтымактан башка жол жок. Ынтымактан башка. Кимибиз болсо тегерексиз отуруп, бардыгыбыз бир пикирде келишибиз керек. Амбиция деген жейиштеш керек. Жанагы жигит айтканда шайлоо, кресло дегенди чыгаш керек. Өлкө коркунучта турат. Силерге жетпеген, силер билүү көптөгөн маалыматтар келип атат. Абдан тревожно. Ошондуктан бул жерде жаран катары
iş alып barish керек. Мондай болуп атат да маселе. Мен ошол жигитке суроо бердим. А сен жалгыз сен эле патриот калганыңыз эмне? Деп та, сен Кыргызстанга канчалык күйсүң, мен да ошончолук күйөм. Экөөбүз канчалык күйсөк, могул кызыбыз да ошончолук күйөт. Демек сизде Ошто туруп, Таалайбек Сарыбашев менен кызматташып, Ош облусунун тынчтыгын, стабилдүүлүгүн сактоого көмөктөшөт деп айтсак жаңылышпайбызбы ошондо? Көмөктөшүп атам, эмне кылып атам? Көмөктөшкөндөн башка эмне айтып атам, деп атам. Мына ошон үчүн ачык мондай сүйлөшүп, дин менен жолукканымы дагы бир сыйра айтканда бекитпей атам. Бир бурчка барып сүйлөшпөй. Мына могул жерде көпчүлүктүн ичинде ачык айрым ал сүйлөшкөнүн баардыгын айтып атам. Барды, мына азыр эле канча мага СМСтер келди. Сиз ушундай кылыпсыз, ушул туурабы? Десе, деп суроо берип атышат, мен айттым, туура. Туура ошондой болду десем, таң калып атышат. Ачык болуш керек. Ал жашырып анан ал болбойт. Бир суроо, сиз ушул кырдаалда жана Райымбек Матраимов менен да сүйлөштүңүзбү? Ал менен болбосо буга чейин сиздин келгениңизде мурда Райым Матраимовдун жанында жүргөн балдар сизди тосуп алганы барды деп айтып жатышат. Анан кече Кара суунун акими Өзбекстанга барып качып барды деп ал жактан кармалды, чек арадан. Анан бул ошолордун кырдаалы кандай болуп жатат? Райым Матраимов өзү менен сүйлөштүңүзбү? Жолуктуңузбу? Аларда эмне болуп жатат экен? Мен билбейм. Райым Матраимов менен сүйлөшкөн жокмун. Акыркы бир 7 жылда, 8 жылда ошончо мен Кыргызстандан кеткеним өзү алып. Сооронбай Жээнбеков менен байланыша алдыңызбы келгенден кийин? Байланыштым. Ал киши өзү чалды. Айтты, Кыргызстандын ынтымактыгына жардамын бергиле, мелисен тажрыйбалуусун, салымыңа кош деп. Мен айтып атпайм, Атамбаев менен да сүйлөшөм. Чакырса барам. Анын да пикирин бар. Сооронбай Жээнбеков өзү сизди чакырды деп түшүнсөк болобу? Каяка? Кыргызстанга келишиңизге. Буга чейин келбей, ушундай кырдаалда келдиңиз да? Жок, мен ушундай кырдаалда дагы келейин деген оюм жок болчу, менин жумушум бар. Бизде суроолор жумушум бар болчу. Демек бул жакка сунуш түшкөн үчүн келди десек болобу? Элден сунуш ыйлашты. Келбесең болбойт, жардам бербесең болбойт деди. Анан кантип өзүңдүн элиңи тебелеп өтүп кетесиң? Ким чакырды? Кайсы бир топторбу? Эсмаат, Ташмаат, Асан, Үсөн таанысың менен? Жок, эл эмес, элби же саясий күчтөрбү? Эл сиз менен саясий эл байланыша албайт. Эл байланышат. Биз байланыша алган жокпуз. Мен аракет кылгам сизден интервью алып. Эме, мисалы мен да элге. Балким Жээнбеков өзү чакырды президент. Жок, ал чакырган жок. Ал киши өзү чалды дедиңиз го келгенде. Жок, мен келгенден кийин келипсиң деп чалды. Келгенден кийин мен чалган жокмун, ал киши чалды. Азыр ушул бир суроо берип коеюнчу. Азыр жана ынтымакка келиш керек деп өтөбүзбү? Сен чалайын десем телефонун билбейт болчу. Азыр Бишкекте ушундай ынтымакка келе албай жатышат. Сиз кандай жолун мындай көрүп жатасыз? Кандай кылса туура болот? Себеп бар бири-бири менен саясаттары келишпей. Саясий кризисти чечүүнүн кандай саясий кризисти чечүү үчүн саясатчылар, партия лидерлери куйтулугун токтотуш керек. Куйтулугун токтотуш керек. Эл далда эки сүйлөбөш керек. Ушундай кырдаалда өлкөнү ойлобой, топ-топ болуп отуруп, кресло, эртеңки шайлоону ойлоп атышат. Бүгүн могу жерге кадрыбызды кое койсок, эртең шайлоодо иштеп берет. Мына, ошондо эле токтойт. Анан экинчи фактор журналисттер туура чагылдаса. Дагы бир суроо. Сиз Түркияда жашап жүргөндө, Сооронбай Жээнбеков иш сапары менен Турцияга барганда, сиз ал калган гостиницадан жолукканга аракет кылды, бирок Сооронбай Жээнбеков кабыл албай койду деген маалымат тараган. Ушунун чын төгүн өзүңүздөн тактасак. Сооронбай Шарипович 9-этажда жашады, мен 10-этажда турдум. Бул дау келүүбү же сиз атайын бардыңыз беле ошол жерге? Бир жума мурун ошол жерде бизде подписание бар болчу. Бардык, неме кылдык, анан ойлошту да мен алдынан жүгүрүп чыгып эле баягындай эле жок андай болгон жок. Раматтуу Улан Эгизбаев ошентип жазып алды. Айтты ушундай болду да. Турцияда эмне иш менен алектенип жатасыз акыркы? Чарба. Ишкерлик? Чарба. Рахмат, урматтуу журналист. Жанагы аракетиңиз кандай болот? Мисалы 2016 жылы
Атамбаев президент болуп турганда кылмыш курамынын жоктугуна байланыштуу акталсын деген чечим чыккан. 2016 2017 жылы Атамбаевдин убагында экинчи чечим чыкты. Кылмыш курамынын жоктугуна байланыштуу акталсын. Юридический гана оформление калган. Жогорку эгер кызыксаңар мен ошо документти көрсөтөм сизге. Айрым кирсеңер көрсөтөм. Мен азыр 1 минут мен суроо берип коеюн. Анан ал эгер ушундай өлкө кырдаал курчуп турганда мен ал жеке кызыкчылыгым менен алектенгенге убактым болду. Мен адвокаттарыма алектенем. Айтып атпаймынбы, амбицияны жештириш керек да. Элдин баары билет менин ага экенимди. Эртели кеч ал юридический оформление. Сен кайсы немедесиң? Т-медиа. Т-медиа деген. Т-медиадан болсоң анда эртеңби бүрсү күнү кол бошогондо же үйгө деле бар, мен баягы документтерди көрсөтүп акталды. Макул? Макул. Эзишбаев бир суроо жарандык коомдон түшүп атат. Мына биз азыр жарандык. Ой, Гүлүк ака, кандайсың? Келе бай. Кел, рахмат. Мына жарандык коомдон суроо түшүп атат. Сиз бул жерге ошол стабилдүүлүктү сактаганы, жардам бергени депсиз, азыр айтып аткан. Эгерде стабилдүүлүк бузулуп, сырттан келген күчтөр провокация кылып, тополоң чыгып кетсе, сиз ошол жоопкерчиликти тең бөлүшүүгө даярсызбы? Мындай, мен сизге ички башыңымда мен тең көрөйүн да. Жоопкерчиликти бүгүн ким конституциялык жактан милдеттүү болсо ошого алат. Мен жардам берип атам. Мен колуман келгенди жасап атам. Мен юридикалык жагын айтып атам да. Бирок эгер Кудай сактасын бирөөсү сен дагы, мен дагы бардыгыбыз моралдык жактан жоопкерчилик. Бардыгыбыз жоопкербиз. Бардыгыбыз жоопкербиз. Ушуну эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Мен журналист элем, менен почерем эмес. Бардыгыбыз жоопкер. Эми экинчи суроо шайлоого барасызбы? Азыр шайлоо жарыя. Мен азыр бул жигитке айттым да, шайлоо креслону мээңерден чыгарып тургулачы, айланайдар. Мына өлкө коркунучта турат. Өлкө коркунучта турат да. Ошонун бардыгы шайлоодон болуп атат, могу интригалардын бардыгы. Шайлоону чыгарайлы дагы мына стабилдүүлүктү орнуна келтирели. Мына стабилдүүлүктү орнотуу деп атасыз. Ошто стабилдүү болбой атат. Абалчы, мисалы Алтынбек Сулаймановдун спорт менен машыккан жигиттери күнүгө келип бул жерде эки тарап кагылышуу чыгып кетүү алдында турат. Мисалы тынчтыкты орнотобуз деп атасыз. Кандай кадамдар жасап атасыз? Алтынбек Сулаймановго чыгып, ошол спорт менен машыккан балдарыңды тартипке чакырып, же дагы башка бир мындай чакырууга бардыңызбы мисалы? Эми мен жаңы консультация кылып атам. Эми кимдир бирөө кабыл алып атат, кимдир бирөө макул деп чыгып башка иш кылып атат, бирөө жалган сүйлөп атат дегендей да. Алтынбек Сулайманов кыргыздын эң мыкты жигиттери. Абдан мыкты жигиттердин бири. Ал Алтынбек Сулаймановдун спортсмени же башка спортсмени мен билбейм. Кара суга бир бандитти отургузуп коюптур десем, журналист айтты, ал бандит эмес деп. Мен айтып, мага айтышканын айтып атам, бандит эмес болсо абдан жакшы экен. Мен бандит экенин билбейм. Мен ушундай болуптур эми. Мүмкүн мыкты жигиттер. Мени да бандит дешкен. Ошол Алтынбек Сулайманов деле бандит деп атат, дешкен. Бардыгы эле ошондой. Кыргыз жабыштыра берет экен да. Анан эми бир жакшына жигит аким болсо, маселен, аны бандитсин деп эле жамай бербейди. Мүмкүн бандит эмес. Мүмкүн ошол мен мага жалган информация келгендир. Ошондуктан Алтынбек Сулаймановдун балдары башкасыбы мен билбейм. Бирок ошентип айтып атышат так деп. Алтынбек Сулайманов ойлойм мен ал дагы мыйзамдуулукту колдойт. Өзүңө түз байланышка чыктыңызбы? Жок, чыга элекпиз. Азырынча жок, телефондорун билбейм. Ошон тактоо үчүн эле суроо. Ошондо сиз Асылбек Жээнбеков менен сүйлөшүп жүргүздүм деп айттыңыз, ошондо. Ооба, сүйлөшүп. Асылбек Жээнбековдун офисине бар. Менден жаш улуу да. Искендер Матраимовдун үйү могул жерде экен, үйү жакын экен. Могул жерде отурду, мен тетиги жерде отуруп сүйлөштүм. Могул жерде 5-6 адам күбө болуп отурду. Ошо эмне боюнча болду эми сөз? Эми азыркы айткандай да, баягы спортсмендиги чыгарып
мыйзам таласына түшөйлү. Анан сен уурусуңбу, кескисиңби, тиги сот, прокуратура тергеп алат. Мыйзам таласына түшкөндөн кийин. Ага чейин бир мыйзамды бузбайлы. Колдоп берди. Мен болуптур, мен жөн отурайын. Жөн отурайын. Ар бири менен баягы Алтынбек Сулайманов очередчиде бардыгы менен аракет кылып сүйлөшүп атабыз. Сүйлөшөбүз, бардыгы менен сүйлөшөбүз. Мына сизге бир справкада Ошто кырдаал начар деп атасыз да. Начар да. А бирок Бишкектегидей начар эмес. Бири-бирин кууп эле жүрөт. Туурабы? Ошого жетпейли деп атам да. Ошого жетпеш үчүн шайтан менен да барып сүйлөшүшүң керек экен. Анда бүгүнкү митингчилерге эмне деп айтат элеңиз? Туура эмес. Кимди коркуткан атат булар? Эмне максаты бар? Айланайын. Анда мына азыр эле мэр менен сүйлөштүк. Анда эртең бардык жерде ошо 4төн боз үй тигип алып чыгып отуруп алышат. Демек боз үй тиккен туура эмес. Эмне максат айланайын? Кимди коркутушат булар? 4 боз үй менен. Чечип алып кетишет. Демек Сарбашевдин тарапташтарынын дагы кадамын мыйзамсыз деп эсептейт экенсиз, барын оюмдагы пикиримди айтам да, эгер менин башыман өткөн иш өткөн болгондо бардыгыңыздар силер да башкачараак ойлоп бармаксыздар. Рахмат. Рахмат силерге. Сен кел баягы решениелерди көрсөтөм, сот. Макул.